СПА сулуулук өнөр жайы компаниясынын демилгеси менен номер 98 кесиптик техникалык билим берүү окуу жайдын чаштарач адиси боюнча чеберлеринин квалификациясын жогорулатуу максатында Орусиянын тажрыйбалуу адистери келип, жаңы ыкмаларды көрсөтүп, окутуу көбүн эсе практика жүзүндө өттү. Бул тажрыйба алмашуу 10-15 июнга чейин болмокчу. Долбоорду Германиянын эл аралык алакасынын жардамы менен КМШ өлкөлөрүндө көп жылдан бери өткөрүп келет. Кененирээк Зинаида Алмазбекова айтып берет. Номер 98 кесиптик техникалык билим берүү окуу жайдын мугалимдеринин чач-тараштар адиси боюнча чеберлеринин квалификациясын жогорулатуу максатында СПА сулуулук өнөр жайы компаниясынын демилгеси менен 12 июнда Орусиянын профессионалдуу адистери келип, окутуп тажрыйбалары менен бөлүштү. К сожалению, до сих пор... Эң өкүнүчтүүсү азыркыга чейин чач-тарач кесибинде кесипкөй эмес адамдар иш алып барып келет деген ойлор айтылып келүүдө. Бирок азыркы чач-тарач кесибинде 60% жогорку билимдүү кесиптеги адистер иш алып барып келет. Өлкөнүн экономикалык, социалдык абалына карабастан чач-тарачка эл муктаж. Кандай сулуу болгусу келбесин, мейли, өң келбетин, колун, чачын, тырмагын болобу. Кардардын суроо талабына жараша анын ойдогусундай кылып жазап берүү чач-тараштын милдети болуп саналат. Чач-тарач жана кардарлардын көркүнө көрк кошуп, сулуулугун арттыруу сабагы көбүн эсе практика жүзүндө өттү. Бул долбоорду Германиянын эл аралык алакасынын жардамы менен КМШ өлкөлөрүндө көп жылдан бери өткөрүлүп келет. Бүгүнкү күндө жумуш берүүчү тарап сапаттуу иштеген кесипкөй адистерди талап кылышат. Бүгүн биздин агенттик ишканалар менен биргеликте окуп билим алуучу тарапка шарт түзүшүбүз керек. Жумуш берүүчүнүн талабына ылайык адистерди даярдашыбыз керек. ЖЗТ долбоорунун техникалык колдоосу менен жана башка бизнес структураларынын ассоциациялары менен биргеликте кесиптик окутууга көмөк көрсөтүү программасында иш алып баруудабыз. Мектепти аяктаган соң балдарын жогорку окуу жайга тапшырууда ата-энелер көбүнчө жогорку билимди баалайт. Бирок жаңы технологиялар турмушубузга ыкчам аралашкандыгына байланыштуу жана элдин талабына ылайык кесиптик техникалык окуу жайларга болгон мамиле кыйла өзгөрүлдү. Анткени жаштар ыкчам жумуш табууда жана маянасы жогорку кесиптин ээлери боло алат деген ойлору менен бөлүштү. И сегодня агентство Биз баштапкы профессионалдык билим берүү тармагында иш алып баруудабыз. Сулуулук өнөр жайды түзүүнү колдоого алдык. Бул борбор 98 кесиптик лицей менен биргеликте иштейт. Бүгүн чач-тарач тармагында билим берүүнү сунуштаган адистерди чакырып, окутууну өткөрүп жатабыз. Негизги максат окуу жайды аяктаган адистерди акыркы тенденцияларды да үйрөнүп, заман талабына ылайыктуу болуусу шарт. Жумуш берүүчүлөр дагы кесиптик лицейлер менен тыгыз иш алып баруусу керек деп эсептейм. Кыргызстанда 60% кесиптик билими жок эле иштеп жатышат. Биз кесипкөй адистерди даярдашыбыз керек. Ошондо ошол тармакта кызмат көрсөтүүнү и социального партнерства. Номер 98 кесиптик лицейде кеңири профилдеги чач-тараштар адистиги, IT технология жана башка кесиптер үчүн окууну каалагандар мамлекеттин эсебинен бекер окуй алышат. Окуу мөөнөтү 10 ай. Ал эми сабактар эки тилде, мамлекеттик жана расмий орус тилинде жүргүзүлүп, теориядан тышкары практикалык негизде өткөрүлөт. Мындан сырткары кыска мөөнөттүү окуу үчүн контракттык бөлүмдөр да бар. Биз быйылкы окуу жылга 19-20 окуу жылына 300 окуучуну кабыл алабыз деп пландаштырылганбыз да. Анын ичинен ошо бизде чач-тарач кесиби багыты бар. IT технологиялар боюнча системаны башкаруу, интернет тармагындагы адистиктер боюнча кесиптер бар. Телекоммуникация боюнча кесиптер бар. Кол борборунун операторлору кесиби бар. Ошол кесиптерди келип тандалышса болот. Бюджеттик негизинде биз быйылкы жылга, окуу жылга 300 окуучуну пландаштырганбыз. Ошол мурунку жылы болсо 250-нү пландаштырганбыз. 250-нү быйыл бүтүрүп атабыз. Андан тышкары болсо кыска мөөнөттүү курстагы окуган бүтүрүүчүлөрүбүздүн саны 1000ден ашык. Сулуулук өнөр жай чеберлеринин квалификациясын жогорулатуу сабактары 10 июндан 15 июнга чейин уланмакчы.